без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Согуш бул энелердин көз жашы. Канын, жанын аябастан мекенин коргогон миллиондогон аскерлердин эмгеги. Атасыз калган миңдеген жетимдердин арманы. Ошол учурду башынан өткөргөндөрдүн коркунучтуу эскерүүсү. 1941 жылы 22 июнда Советтер Союзуна фашисттер чабуул коет. Ошондо адамзаттын тарыхындагы эң кандуу жана татаал согуш башталган. Тынчтык жана бакубат жашоо үчүн күрөшкөн аскерлердин арасында көз катарлык таланты менен кыргызстандык Бөрүбай таанылган. Ал расмий статистика боюнча согуш талаасында 52 фашистти атып өлтүргөнү айтылат. Бирок Бөрүбайдын эсеби менен 300 душман жок кылынганы белгилүү болгон. Мындан тышкары ал өзү бир нече фашистти туткунга алганы тууралуу дагы маалыматтар бар. Бөрүбай Кулбаев 1912 жылы учурдагы Кадамжай районундагы Чаубай айылында жарык дүйнөгө келген. Аны таамай атууга атасы үйрөткөн. Ал бала кезинен эле мергенчилик менен алектенип, анын таланты жергиликтүү мергенчилерди дагы таң калтырган. Бөрүбай Кулбаев согуш майданында бардыгына таланты менен таанылып мактоого алынган. Бирок биздин күндөрдө анын эрдиги анча деле эске алынбастан дээрлик унутулуп бара жатат десек болот. Командирлер Бөрүбай Кулбаевди ушул немистердин снайперлерине каршы койгон. Эң бир мерчемдүү убактарда пайдаланып, ал ошол командирлерин көп атып, ушундай эрдиктерди жасаганда көрсөткөн. Кулбаев өмүр өткөнчө өз сүйүүсүн ата мекенине жана жакындарына арнаган. Согуш башталганда Бөрүбай башка эр азаматтардай эле фронтко кирүүнү каалаган. Бирок ал айылды мергенчилиги менен баккан жападан жалгыз адам болгондуктан аны узакка чейин фронтко кабыл алышкан эмес. 41 жылы согуш башталып калып, анан элге окшоп эр жетип калган жигитмен мен согушка барышым керек деп бир нече жолу өз ыктыяры менен арыз жазганда өкмөттөр согушка жөнөткөн эмес. Себеби бул кишинин мергенчилик жөндөмдүүлүгүнү байкап, ошол учурдагы элди журтту эт менен камсыздап турсун, керек болсо ошо фронтко деле эт камдап жөнөтүшкө туура келип калат деп кайтарып турушкан экен. А бирок ошо дээринде бар киши өз ыктыяры менен 42 жылы канча жолу кайтарса деле өз ыктыяры менен барып согушка аттанып кеткен экен. Мы фашистов уничтожим грудью, как каменная стена, станем мы на защиту своей социалистической родины. Акыр аягы 1942 жылы апрель айында анын каалоосу орундалып, ага Советтер армиясынын катарына кошулууга чакыруу келип түшкөн. Дал ушул жерде анын чеберчилиги көрсөтүлүп, анын чыдамдуулугу, бачым кыймыл аракети, чечим чыгара билүүсү, башкаларга жол көрсөтө билүү жана көзгө атаарлыгы даңазаланган. Согушка аттанып барганда эле бул кишинин ушундай көз катар мерген экендигини бир дем алып отурган учурда эле ошо өздөрүнүн жетекчилери табакты жогору ыргытып ошону аткырып көргөн экендер. Канчалык бийиктикте атар экенсиң, кандай жөндөмүң бар экен деп аткызган экен. А бирок бул киши андай чоң табактарды эмес, кичинекей көзгө көрүнбөгөн буюмдарды аткан экен, атып түшүргөн экен. Мына ошондон улам бул кишинин жөндөмдүүлүгүнө кызыгышып, жакшы снайпер боло тургандыгын билгизип, анан ушу снайперлердин тобуна кошулуп, келип ушул эң бир атактуу Панфиловчунун дивизиясына туш келип калган. 1941 жылы 12 июльда армиянын генерал-майору Иван Васильевич Панфилов дивизиясы түзүлгөн. Ал 316 аткыштар дивизиясы деп аталган. Дивизия Кыргызстан жана Казакстандын эң мыкты аткыштарынан турган. Алардын катарында
кыргызстандык снайперлер өзгөчө орунду ээлеген. Ошол учурда ар кайсы басылмалар Москваны коргоодо эрдик көрсөткөн баатырлардын баянын байма-бай жарыялап турушкан. Дал ошол басылмалардын бири болгон Красная звезда гезити Бөрүбай Кулбаевдин башка снайперлерден айырмаланган өзгөчө эрдигин даңазалоо менен бир топ фашисттерди тындым кылганын жазган. Бөрүбай Кулбаевдин эрдиги гезит беттеринде гана макала катары жарыяланбастан, жазуучулардын чыгармаларында дагы башка ролдорду жараткан. Мисалга алсак, жазуучу Илья Эренбург атайын ага барып, таанышып, ал тууралуу чыгарма жазса, армиянын аскер кабарчысы Айдархан Ахмедов, жазуучу Түлөн Шамшиев да чыгармаларында орун берген. Илья Эренбург барып, атайын күткөн экен ошо кишини. Кандай эрдик көрсөтөр экен деп күткөндө бул киши ошо эмеде жүргөн болот экен да, чалгында. Ошол учурда баары анан бул киши немистин чоң немесини тирүүрөк көтөрүп келген экен да. Желкесине көтөрүп келип, Эренбург как раз ошол жерде Илья Эренбург түнөп коноп, Бөрүбай Кулбаевди көрөйүн, ошол жөнүндө маалыматтарды алайын деп отурганда, ошол бир немени алып келип тапшырган экен. Мына силерге тилчи таап келди. Немистер жөнүндө кандай маалымат аласыңар? Деп өзүнүн желкесине көтөрүп келген деген маалыматтар бар. Кыргыз Республикасынын эл акыны Сооронбай Дүйсөев анын 30-полкто мыкты снайпер болгонун эскерген. Бөрүбай Кулбаевдин баласы атасынын мындай эрдигин айтып, сыймыктанып келет. Жаштан эле мерген болгон экен да. Кийин ол маалда кара мылтык деп коет экен, азыгдай мылтык жок. Онан баягы кара мылтык, снайпер де 100 мылтык экен да. Şu kekilikti ket barsa kızıl tümsüğü katat eken. Bölük jaga assam kekiliktin göğsü buzulup ketet dep kızıl tümsüğü katat eken. Atkanda. Almana nemeli de nerede emez olurken ha kitapta olur bularda. Ben neymişler diye atat eken. Çölük kanaş bat canı çıksın da bir karşısını ortası kurat eken de. Özyen bilbek kurat eken. Malda karaydı o dünyada oturar. Тилекке каршы Бөрүбай Кулбаевдин эрдиги экинчи улуу ата мекендик согушта эске деле алынбай. Ал эми бүгүнкү күндө ал тууралуу такыр эле айтылбай калды десек болот. Ошентсе дагы анын жердештери, Чаубай айылынын тургундары Бөрүбайдын эрдигин даңктап, даңазалап, эч качан унутушкан жок. Айылдаштарынын демилгеси менен 1991-жылы жергиликтүү мектепке Бөрүбай Кулбаевдин аты берилген. Кийинчерээк мектептин бүтүрүүчүлөрү архивдик маалыматтарды топтоп, баатырдын урматына музей ачышкан. Мен Жүсүбалиева Гүлбарчын, ушул мектепте 23 жылдан бери тарых сабагынан берем. Бул Бөрүбай Кулбаев атындагы музей. Бул музейди бизге 74-84-жылы бүтүрүүчүлөрүбүз курууга жардам берген. Бул музейде негизинен Бөрүбай Кулбаевга тиешелүү буюмдарды биз экспонат катары сактап, жана аны жаңы муундарга өткөрүп тарбиялап келүүдөбүз. Бул музейде ошол Бөрүбай Кулбаев күнүмдүк турмушунда колдонгон өзүнүн комузу, кашыктары, чөмүчтөрү жана өздөрүнүн колдонгон буурсуну ушул музейибизде эң бир баалуу белек катары сакталып турат. Фронттон кайтпай калган аскердин үй бүлөсү 65 жыл бою анын тагдыры тууралуу билүүгө аракет кылган. Ошентип Россиядагы аскерлер уюмунун төрагасы Юрий Михайлович баатырдын туугандары үчүн түзмө-түз баалуу маалыматтарды таап берген. На столетие Кулбаева Борибая. Мы отыскали его награду, которую мы наградили в 1942 году. Привезли награды, будем вам показывать все. Архивдик маалыматтарга ылайык, номер 0270 аткыштар дивизиясынын командиринин 1942-жылдын 17 декабрындагы буйругу боюнча Бөрүбай Кулбаев Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгы аттуу медали баатырды эскерүү максатында тапшырган. Ошондой эле согушта фашисттерди жок кылып,
жеңишке жеткирген баатыр тууралуу эскерүүлөрдү сактап калуу боюнча кыргыз диаспорасынын демилгесин колдоп улуу ата мекендик согуштун ардагерлери комитети атайын өтүнүч баракчасын даярдашкан. Документте изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жазылып, архивдик документтердин шилтемеси берилген. Сегодня мы проведем, товарищи, заседание правления по поддержке инициативы московской диаспоры Киргизии, которая обратилась в правительство своей страны с просьбой назвать в городе Бишкеке, столице Киргизии, одну из улиц, парк, сквер или иное какое-то, может быть, и учреждение в столице славного земляка, участника Великой Отечественной войны, которому в 2012 году исполнилось 100 лет, и вот сейчас они провели грандиозное мероприятие. Спасибо. Включаем вам на добрую память, Сегизинчи гвардиянын аткыштар дивизиясындагы командир жана жоокерлер дагы душмандын жүрөгүнүн үшүн бир огу менен ала алган мындай таланттуу жолдош үчүн сыймыктанышкан. Кулбаев менен катар 327 фашистти жок кылган Мадаминов Мадали, Сталинград согушунун баатыры, 361 душманды жок кылган Маменков дагы бар. Бирок тилекке каршы бул сандагы статистикага катталбай калган. Тарыхый илимдердин кандидаты доцент Нарымбек Алымкуловдун ата мекендик согуштун татыктуу, бирок таанылбаган баатырлары аттуу макаласында бул баатырлардын эрдиги эскерилген. Мы сейчас выявили, над этим надо, сразу должен сказать, работать и дальше. 33 наших соотечественников, которые в то лихое время, грозное время совершили героизм. По всем параметрам они должны быть награждены высшими орденами, в том числе званием Героя Советского Союза. Но, к сожалению, этого не произошло. Ну, все вы знаете, например, вот Ахмадшад Мембаев. Сейчас мы до этого говорили в основном про только Чолпонбая Тулебердиева. Теперь у нас таких героев 4 человека. Это Дернев, Ахмадшад Мембаев, Ефим Попушин, вот выявлен совсем недавно, и сам Чолпонбай Тулебердиев. Так что я еще раз говорю, кыргызстанцы достойно внесли свой вклад. Но вот из 4 2 герои Советского Союза, а 2 нет. А почему? Подвиг вроде бы сделано совершенно одинаковым, разное время, разный период, на разной территории, а итоговым, когда дело дошло до награждений, их среди достойных нет. Буга чейин Бөрүбай Кулбаев деген ысым кыргызстандыктар үчүн таанышта эмес болчу. Бирок жердештери жана мураскерлеринин жардамы менен бул ат тарыхта ташка тамга баскандай жазылып калды. 2012 жылы 100 жылдыкка карата Чаубай айылында театралдашкан көргөзмө уюштурулуп, маараке өткөн. Выпала такая честь прибыть на торжество, на столетие со дня рождения вашего земляка Кулбаева Барибая. Иш-чарага Кыргызстандын түштүк тарабындагы баардык жылдыздар катышып, айылдын жетекчилери келген. Катар-катар боз үйлөр тигилип, салттуу тамак-аш таратылып майрамдалган. Мындан 9 жыл мурун эле тактап айтканда 2012 жылы Кулбаевдин 100 жылдыгына арнап Чаубай айылынын тургундары бийликке баатырдын жаркын элесин сактап калуу максатында анын ысымын биргөчө же паркка айгарууну суранышкан. Бирок бул өтүнүчтөр бийликке жеткен эмес. Бүгүнкү күндө Чаубай айылынын тургундары Кыргызстандын премьер-министрине Бишкек шаарынын борборунда унутулган баатырдын урматына эстелик орнотуп, анын атын кайсы бир көчөгө же паркка айгарууну суранат. Москвадагы жана Кыргызстандагы 5000ге жакын адам бул тууралуу петицияны колдоп, баатырдын урматына эстелик тургузууну же анын ысымын көчө атына айгарууну суранды.
Акылдуу турмуш тажрыйбасына ээ болгон Бөрүбай Кулбаев өз жолун Холм шаарынан баштап Латвияга жеткен. Анда ал согуш таласында баатырларча курман болгон. Бөрүбай Кулбаев өз мекенинин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн жанын берген. Ал улуу жеңиш күнүнө бир нече ай калганда каза тапкан. Ошол өзүнүн өмүрүнү элдин жыргалчылыгына алмаштырды да бул киши. Ошол эми кайра элге окшоп үйгө келип кеткен болсо мүмкүн жалгыз уул эмес, дагы бир уулдуу болуп калат беле, кыздуу болуп калат беле. Бул тагдыр. Эми бирок ошого жеткен эрдикти баалашыбыз керек да. Ошол 3 жолку эс алуусун отказ кылып отуруп, акыры өмүрүн элге берип, анан бизге мына жыргал турмушту баалап, бизге байлык кылып берип кетти, белек кылып берип кетти. Волоколамск районунда Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү жана Чаубай айылынын тургундары Панфиловчу баатырлардын мемориалдык комплексинин аймагында ишембилик өткөрүштү. 28 баатырдын урматына 28 бак отургузулду. Алардын катарында кыргыз көз катары Бөрүбай Кулбаев дагы бар. Алар интерактивдүү музейге барышып, бир көчөнүн же парктын ысымына баатырдын атын берүү маселесин козгошту. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым, жалпы чабайлык жердештер. Бүгүн биз мына Чабай айылынын тургундары Панфиловчу дивизиянын 28 баатырын эскерип, ошонун ичинде өзүбүздүн ошол 316-дивизияда кызмат өтөп, эрдик көргөзгөн Бөрүбай Кулбаев атабыздын эскерүү менен бүгүн ушул Волоколам районундагы атамекендик согушун Панфиловчулар Москваны коргогон баатырларга арналган эстеликке келип, ошол жерде Чабай айылынын тургундары ишембилик өткөрүп, тазалап нетип, келечекте ушул жерди дагы көптөндүрүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп чечтик. Ошону менен бирдикте биз жалпы элдин атынан, Чабай журтчулугунун атынан Кыргыз Республикасынын премьер-министрине жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин составына төмөндөгүдөй кайрылуу жасалып турат. Биздин Чабай Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Чабай айылында туулуп, ошол жерден атамекендик согушка аттанган баатыр агабыз Бөрүбай Кулбаев бул өз кезегинде баарыбызга белгилүү болгондой 3 ай кызмат өтөгөн учурунда эле 52 фашисттик душмандарды окко учуруп өзүнүн снайпери менен ошол жөнүндө үй бүлөсүнө кат жөнөткөндүгү жөнүндө далилди ошол убакытта бирге кызмат кылган ошол убакыттын аксакал абаларыбыз бизге далилдеп айтып берген. Азыркы кайрылуубуздун негизги максатыбыз ушул агабыздын атабыздын кылган эрдигини жогорку деңгээлде баалап, Бишкек шаарынан бир көчөнүн же болбосо бир сквердин атын берүү жагы. Ошондой эле өзүбүздүн Кадамжай өрөөнүндөн бир айылдын жаңы салынган айылдын атын дагы ушул агабыздын атыга ыйгарып берүүсүнү суранабыз. Согуш майданында мекен үчүн жанын берген снайперлеринин баяны Союзга кирген өлкөлөрдү байланыштырган жалпы тарых болуп саналат. Бөрүбай Кулбаев кыргыз снайпери, ата мекенге болгон сүйүүнү даңазалаган үлгү. Биздин өмүрүбүз үчүн ал өз жанын берди. Анын айылдаштарынын жана жакындарынын аракети текке кетпеши керек. Эртеби кечпи чындык айтылышы керек. Ал эми адилеттүүлүк орношу зарыл. Кечиктирилсе дагы согуштун баатыры жогорку даражадагы сыйлыктарга татышы зарыл. Жүздөгөн кыргызстандык аскер мекени, эли үчүн жанын берди. Алардын элеси жана эрдиги биздин эсибизде калат. Дүйнөнү дүрбүткөн согуш арттагы 100 жылдыкта калды. Албетте, убакыт тарыхтын чындыгын таразалай албайт, бирок баатырлардын эрдиги эч качан унутулбайт. Биз аларды окуп, муундан муунга мурас кылып, учугун үзбөй улайбыз.